2008-жылы салык кодексин өзгөртүү киргизип 20%ды кошумча нарк салыгын 12-ге түшүрөбүз деп чыкканыбызда, ошондо аябай чоң экономисттер айтышкан, анда биз азыркы чогултканыбыздан дагы жарымына түшүп калат, дагы бюджет толбой калат деп ыйлашкан. А тескерисинче расмий түрдө 12%га түшкөндөн кийин 20%, тескерисинче 30%га өскөн кошумча нарк салыгы, бюджетке түшкөн кошумча нарк салыгы. Бул эмнени көрсөтүп турат? Канчалык жүкүнө жеңилдетсеңер, жана көмүскө конверт менен бергендердин саны азаят, эми ал эч кимге жашыруун эмес. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда расмий мамлекеттик ишканалардан тышкары же чет элдиктерге байланыштуу ишканалардан тышкаркынын баары эле конверт менен берип келатышат. Эч кимге жашыруун эмес. Эгерде баары эле айтып атышат, 27-нин ордуна мисалы 17 болсо, 15 болсо, анда иш берүүчүгө дагы ошо иштегенге да жеңил болот эле деп. А мунун негизги себеби иштегендер, жаш жигиттер айтып атышат, жаш кыздар. Биз азыр акчабыздын 30 алган эмебиздин көбүн эмеге мамлекетке берип койсок, жаныбыз бага албай калат экенбиз. Ошон үчүн бизге азыр кереги убакыт кошуп бериңиздер. Ошону мен сиз менен макулмун. Ошондой маселелер көп эметип атат, карап караштырабыз. Жок, көп эметип аткан бүгүн биринчи күн эмес да. Жок, биз караштырып атабыз азыр ушу иштөө. Канча жыл караштырасыңар дагы? Анткени бул маселе 10 жылдан бери чети мен билген коюлуп атат. Эми чын айтсак, баягы бюджетте жоготуулар биринчи жылдары болушу мүмкүн да. Караштырбаш керек, кадам жасаш керек. Аракет бир кадамга барыш керек да. Коркпой, үркпөй бир кадамга барсаңар, жок дегенде бир 25